Ассаламу алейкум, урматтуу трейдерлер, достор, баарыңыздарга салам. Биздин Improfit командабыздын YouTube каналына кош келипсиздер. Сиздер менен мен Аманбек. Эгерде сиздер бул трейдингдин чыныгы жагын кандай, чындап эле элдер айткандай 1 сааттын ичинде үй алабыз, машина алабыз дегендейби, же чындык минустары көппү, трейдингдин плюстары кандай, минустары кандай, бир гана плюстары эмес, башка дагы көптөгөн жактарын көргүңүздөр келсе, анда биздин башка социалдык баракчабызга да катталып кетсеңиздер болот. Ал Improfit бул TikTok каналы, Instagram баракчабыз бар, жана ошондой эле Telegramда биз өзүбүздүн ушул сделкаларыбызды чыгарып турабыз. Ал жактан дагы бир сыйра байкап, үйрөнүп, өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Андан кийин биздин партнерубуз бул XM Broker компаниясы. Бул жерде эгерде трейдердик тармакта кандайдыр бир деңгээлде иштеп жаткандар болсо, билишет бардыгы эле. Көп брокер компанияларда комиссиядан эле көп акча алып коет. Мисалы, биздин өзүбүздүн эле комиссияга примерно мурун башка брокер компанияда иштеп жүргөндө комиссияга эле примерно 1,5-2 миң долларга комиссия алып койчу. Ошондуктан биз XM Broker компаниясына өткөнбүз толугу менен. Азыр комиссия жок, спредтер аз, жана ошондой эле вывод, акча киргизүү жана чыгаруу бул моментально, сразу чыгарып, сразу киргизип, ошондой кылып өзүңүздөргө соода кылсаңыздар болот. Андан тышкары, эгерде биздин атыбыздан, астыбыздан калтырып коебуз ссылканы баардык социалдык баракчаларыбызга жана XM партнерибизге калтырып коебуз. Эгерде ал ссылка менен кирсеңиздер, сиздерге $50 $30 $50 чейин сиздерге бонус берет, бонусный депозит берет. Ал депозитти сиз реалдуу шот катары иштетсеңиз болот. Жана азыр биз биринчи эпизоддо, экинчи эпизоддо айткан нерселердин бардыгын сиз реалдуу базарда ошол көрсөңүз болот. Ал эми болсо XM Broker боюнча биз кантип катталыш керек, кантип регистрация кылыш керек, ошонун бардыгын биз биздин YouTube каналыбыздан таба аласыз. Жакында бүрсө киргизебиз. Биздин YouTube каналыбызды карасаңыз, азыр уже чыгып калышы дагы мүмкүн. Эми бүгүн бизде ICT эпизод 2. Бизге суроолор келип жатат. Бул трейдингди кантип үйрөнсө болот деп. Трейдингке үйрөнүүнүн эки баасы болот. Бул өзүбүздүн опыт менен, өзүбүздүн тажрыйба менен караганда, бул эки баа. Бул биринчиси болсо бул убакыт, экинчиси акча. Эгерде кимде убакытым менен төлөйм дей турган болсо, анда өз алдынча үйрөнсө болот трейдингди, албетте үйрөнсө болот өз алдынча. Анткени деген кээбиркилер дисциплинасы күчтүүлөр, мотивациясы күчтүүлөр трейдингке болду, кирдим мен трейдинг менен өзүм алып кетем деген өзүнүн күчтүү бир максаты, мотивациясы барлар, булар өз алдынча алып кетсе болот. Булар өзүнүн бул трейдингди үйрөнүш үчүн бул убакытын сарптайт. Убакытын көбүрөөк сарптайт, ошого биз бул убакыт баасы деп коебуз. Ал эми экинчиси бул акча менен. Эгерде кимдин убактысы аз, бирок мен акча менен деле трейдингке төлөп окуй берем дей тургандар болсо, анда азыр билесиздер, Instagramда курстар толтура, баардыгын бир сыйра карап, текшерип, көрүп, ошол курстардан дагы окусаңыздар болот. Айта кетейин деген нерсе, мен өзүм дагы биринчи убактым менен төлөгөм. Убактым менен төлөп, 1 жылдай убактым кетирип, ICT-ге келдик учурда бул тех анализдерди, Google Ganna, Волн Эллиотта, Вайков жана башка стратегиялар менен бир сыйра карап, ошолордун бардыгы менен акырында ушул ICT-ге келип, ушул ICT-ни алып кеттим десем болот. Бирок деген жери бар. Мисалы карайлы, азыр курстар толтура, Instagramга кирсеңиздер, рекламадан ар бир экинчи пост азыр мисалы бизге азыр өзүмө трейдинг боюнча курстар Кыргызстанда курстар чыгып калат. Анан кирсең эле ал жакта уже башка нерсе. Айтайын дегеним бул мисалы 1 айда трейдингди үйрөнүп, полноценный үйрөнүп кетиш бул аябай кыйын. Болбойт дей албайм, бирок кыйынчылыкты талап кылат. Анткени деген бул ар бир мурунку сабакта айткандай эле, ар бир бул трейдингди бул башка профессиялар катары, башка кесиптер катары карасаңыз болот. Анткени деген эгерде сиз булга трейдингке кирсеңиз, сиз трейдинг менен үй бүлөңүздү багасыз, бала чака деген бар, машина алам деп атасыз, үй алам деп атасыз, ошолордун баарын алам десеңиз, анда сизге бул элестетиңиз, бир кесипти сиз 1 айда кантип үйрөнө аласыз. Мисалы, бир күндө биз свечаларды зорго үйрөнүп, жакшы үйрөнүп, буюрса түшүнүп калдык. Ал эми курстарга мен бир сыйра карап коем да, бизге кызык да. Бир сыйра карап койсок, ал жерде 6 күн, 7 күндө үйрөтүп коебуз. Андан кийин практика,
ушундай башка бир айга жетпеген убакытта үйрөтүп коебуз деген рекламалар көп. Ошолорго барып карап көрүңүздөр, өзүңүздөр карап көрүп, өзүңүздөргө ылайыгын тандап кылсаңыздар болот. Эгерде убактым жакшы эле десеңиздер, анда бул ICT'ни до конца көрүп бүтсөңүздөр, мен сиздерге сөз бере алам. Сиздердин трейдингдеги фундаментиңиздер өтө жогору болот дагы. Андан кийин өзүңүздөр дальше улантып, дальше дагы өлчүндөтүп трейдинг боюнча билимиңиздерди дальше кетсеңиздер болот. Анан ал жака дагы биз жардам беребиз. Жардам бергенде кандай? Биз ICTден башка дагы YouTube каналыбызга көптөгөн нерселер чыгат. Кантип тезирээк трейдер болуш керек, кантип кандай курстарды тандаш керек, жана башка темалар боюнча баардык биз чыгарганга аракет кылабыз. Андан кийин бир гана ICT эмес, башка дагы стратегиялар менен кошуп, ICTге кошуп, башка стратегияларды дагы үйрөнгөнгө ушул баардык бекер бул YouTube каналыбызда бизди көрүп, байкап турсаңыздар болот. Анда бүгүнкү теманы ICT эпизод 2-ни баштадык. ICT эпизод 2-де биз көбүнчө биринчи эпизоддогу ликвиддүүлүк жана башка нерселерди биз практика жүзүндө көргөнү сиздерге көргөзгөнгө аракет кылабыз. Практика жүзүндө көргөзгөндө биз жанагындай кылып атайын ошол именно ликвиддүүлүктү алгандарды көргөзүп, башкаларын көргөзбөй эмес, жана айткандай эле бул ICT дагы бул биз айткан нерселердин баардыгы 100% иштерде иштебейт. 100% деген нерсе трейдингде жок. 60, 70, 80% иштеп берсе бул өтө чоң жетишкендик. Жана аны биз сиздер булар кийинчерээк барган сайын ынанасыздар. Кийинчерээкте сабактарыбыз бар, риск менеджмент бар. Кандай риск кылсак кандай болот, ошол сыяктуу нерселерди көргөндөн кийин уже 60-70% бул өтө жакшы нерсе экен да дегенде бир ойго келишиңиздер толук мүмкүн. Бул мурунку сабакта бир сыйра кайталап кетели. Ликвиддүүлүк бул базар кандай жүрөт экенин түшүндүк. Базар ликвиддүүлүктөн ликвиддүүлүккө жүрөт. Биздин ликвиддүүлүктүн түрлөрү көп. ПДХ, ПДЛ бул мурунку күндүн эң жогорку баасы жана эң төмөнкү баасы. Ал эми ПВХ, ПВЛ болсо бул мурунку жуманын эң жогорку жана эң төмөнкү баасы. Ал эми ПМХ, ПМЛ болсо бул мурунку айдын эң жогорку жана эң төмөнкү баасы болуп деп мурункуда түшүнгөнбүз. Эми ошол нерселерди биз бүгүн чыныгы базарда мисал кылып катары көрө алабыз. Кийинкиси дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу туугандар, бул индикаторлор. Индикатор дегенде азыр бардыгы золотая таблетка катары көрүшүп, ушул эле болсо болот турбайбы, мага билимдин кереги жок турбайбы деген сыяктуу дагы ойлор көп болуп кеткен. Мен өзүм жөнүндө айтып кетейин, мен дагы бул нерсеге сиздерди ойлогом, мурун ойлоп, даже мен жана убагында биздин убакта чыккан казактар, Москвадан орустар биздин индикаторду колдонуп сатып алыңыздар, сатып алгандан кийин сразу эле ушундай болуп кетесиздер, башка нерсенин кереги жок деген сыяктуу мен аны өзүм алгам. Бирөөсүн каражаты примерно бирөөсүн $1000, бирөөсүн $500 ашыгыраак акчага алып, алар карасаңыздар, алардын өзүндө иштей бере турган болот. Карасаңыздар өзүндө сонун иштеген болот. Сонун тейк профиттери жазылган, стоп лоссдор жазылган. Анан кирсең эле уже каша, уже азарт, уже казино болуп кеткен сыяктуу нерселер бар. Аны дагы мен кайсы бир сабакта көргөзүп кетем, ошо сатып алган индикаторлорду көргөзүп, болбойт экен нерселерди ынандырам. Анан эми бизге индикаторлордон кайсылары керек? Индикаторлордон бизге бул ICTде бул өзүнүн убактылары бар. Мисалы ПДХ, ПДЛды сиз издеп отурбай, ПДХ, ПДЛды көргөзүп коюучу, же болбосо алдыда өтөбүз, сессияларды өтөбүз. Лондон, Азия, ошондой эле Нью-Йорк сессияларында көргөзүүчү атайын индикаторлор бар, ошолор жетиштүү. Эмнеге индикаторлор 100% айтып бере албайт экенин сиздерге түшүндүрүп кетейин. Анткени базар, индикаторлор бул базардан кийин жүрөт. Базардан кийинки анализ кылып берет да. Ошондуктан базардын алдын ала эч нерсени айта албайт. Ошондуктан сиздерге бул индикаторлорду жөн гана жардамчы катары өзүңүздүн сетапыңызга, өзүңүздүн стратегияңызга жардамчы катары колдонууну гана сунуштайм. Кийинкиси болсо бул трейдерлер канчага бөлүнөт. Трейдерлер негизи мисалы кандай болот, кандай иштешет деген суроолорго бул трейдерлер 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул swing трейдер. Swing трейдер деген бул көп убакытка кармай турган, содага кирген бүтүмдөрүн көп убакытка кармаган, бул бир күндөн өйдө. Мисалы бүгүн кирсе, эртең, бүрсүгүн планын take profitти бир 5-6 күндөн кийинки боло турган жерге коюп, анан 3-4 күнгө ошол 3-4 күн содага кирбей өзү ошол сделканы күтүп отурган болот. Анан мунун плюс жактары да, минус жактары да бар. Swing трейдер плюс жактары болсо, бул өзүңүздүн нервиңиз азыраак кетет, эмоцияңыз азыраак кетет, жана үй бүлөгө, башка дос-жарага убактыңызды көбүрөөк бөлүп, өзүңүзгө көбүрөөк убакыт арнай аласыз.
Ал эми минус жактары болсо, бул swing трейдер болуш үчүн сиздер же прop компания менен иш кылышыңыздар керек. Прop компания менен иш кылыш үчүн көбүрөөк опыт керек. Азыр биз анча мынча прop компаниялар менен да иштешебиз. Андан кийин же болбосо прop компаниялар менен иштешпесеңиздер, анда сиздерге көбүрөөк өзүңүздүн личный депозитиңиз болушу шарт. Анткени деген бул күтүш аябай кыйын. Бул swing трейдерлер көбүнчө бир 3 жылдан ары жагындагы трейдерлер болуп эсептелинет. Анткени деген аларда уже психология калыптанып калган, эмоцияны башкаруу калыптанып калган жана башка. Экинчиси болсо бул интрадей трейдер. Интрадей трейдер бул 5 минуттан баштап бир күндүн ичинде ошол бүтүмүн ачып жана жаапкан трейдерлер интрадей трейдер болуп эсептелинет. ICT концепциясынын көпчүлүгү бир 90% бул интрадей трейдер. Анткени деген биз сессиялар менен иштейбиз, бир күндүн ичиндеги сессиялар менен жана ошондой эле бир күндүн ичинде биздин бүтүмүбүз бул 1 саатка, жарым саатка, 2 саатка, 3 саатка да созулушу мүмкүн, бирок бир күндөн ашпайт. Scalp трейдер бул 1 минутта 5 минуттага чейинки ошо бүтүмүн ачып жана жапкан трейдерлерди биз scalp трейдер деп атайбыз. Scalp трейдерлердин бул плюс жактарына караганда тилекке каршы бул минус жактары көбүрөөк. Анткени деген scalp трейдер 5 минуттага чейин эмнеге scalp трейдер анча башкаларга караганда минус жактары көбүрөөк десеңиздер, анда бул кичинекей таймфреймде көбүнчөсү бул биздин стратегия, биздин анализдер эмес, биздин эмоциябыз өйдөгө чыгып, биздин эмоциябыз башкарып кетет. Ошондуктан бул трейдингде 90-95% слив болгон депозиттер, слив кылган депозиттерди жоготкон адамдардын көпчүлүгү ушул scalp трейдингден айынан болот. Бул жерде стоп-лосс коюш да кыйын. Стоп-лосс койбой иштей турган болсоң, анда сен бул түптүз азартка, түптүз ошол казинодо окшогон эле бул ошо азартка алып барышы толук ыктымал жана сиздердин бул депозитиңиздерди жоготуу толук мүмкүн. Анан бул scalp трейдер менен иштегендердин анча мынчасын билебиз биз, жаныбызда жүргөндөр бар. Аларды карасак, мисалы кредит алгандары бар, арасында кредит алып киргизип, кадимкидей бул азартка берилип кеткендер. Риск менеджмент жок, психология калыбына келген эмес, трейдингдин журналын колдонушпайт жана башка нерселер. Ошондуктан мен сиздерге сунуш берерим бул интрадей трейдер. Пока что интрадей трейдер, анан кийин акчаңыздар көбөйүп, ушул интрадей трейдердин аркасынан кичине акчалуу болуп калгандан кийин, андан кийин сиздерге swing трейдерди сунуштайм. Swing трейдер бул ошол бир күн киресиз, экинчи күнү, үчүнчү күнү бошсуз, төртүнчү күнү кирип ушул же стоп-лосс же take profitти аласыз деген сөз. Ошондуктан азыркы курстарга барып көрүңүздөр. Мисалы жана айткандай эле курстарга барып көрүңүздөр. Кандай трейдер десеңиз, scalp трейдерби, интрадей трейдер, swing трейдерби? Эгерде scalp трейдер боло турган болсо, scalp трейдер бул эң жаманы бул ошол жаңы келгендерге. Анткени деген элдер азыр билебиз биз, азыр Instagramдан көрүп жүргөндөй эле башкалар плюстарын киргизет. Стористерин көрсөңүздөр, публикацияларын көрсөңүздөр, жалаң плюстарын киргизет дагы, минустарын киргизбейт. Ошондуктан мисалы 5 минус 1 плюс болсо дагы биз плюс алдык бүгүн деп киргизип коет, элдер баары ошого ишенип алышат. Ошондуктан ал нерселерге ишенгенден сиздерди алыстатып кетем, сиздерди эскертип кетем. Ошондуктан барганда ушул нерселерге да маани бериңиздер. Сиздерге ал сизди үйрөнө турган трейдер бул swing трейдерби, интрадейби же scalp трейдерби, же ушулардын маанисин билеби жок дегенде. Ошол нерселерге дагы маани берип кетишиңиздерди сиздерге аябай өтүнөм, суранам курска барарда. Ошондой. Кийинкиси болсо бул биз ICTде колдонгон инструменттер. Инструменттер дегенде негизи инструменттер биз азыр валюта параларын, металлдарды жана индекстерди колдонобуз. Индекстер менен соода кылабыз. Бул эмнеге десеңиздер, ликвиддүүлүк деген нерсе бул жана айтып кеткендей эле ликвиддүүлүк ушул параларда жогору болуп эсептелинет. Ликвиддүүлүк жогору деген кандай? Мисалы сиз бул паралар тез жүрөт. Мисалы ликвиддүү товар деген болот го. Ошол ликвиддүү товарда эле булар мисалы бүтүм ачсаңыз сиздин take profitиңизди тез эле алып, же болбосо тез эле стоп-лосс алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан эгерде мисалы сом USD, KGZ USD деген аз чыкпадыбы? Ошол сом USDде бул ликвиддүүлүк аз деп коебуз. Анткени деген ал жерде объем жок. Ал менен иштегендер аз, ошондуктан ал секин акырындан жүрөт.
Андан кийин непредсказуемый болот, ошондуктан бул ликвиддүү паралар менен гана силерди соода кылганга сунуштап кетебиз. Бул ликвиддүү параларга биз экиге бөлүнөт. Валюталык паралар бул экиге бөлүнөт. Бул биринчиси болсо майор валюталык паралар жана экинчиси болсо минор валюталык паралар болуп экиге бөлүнөт. Майор валюталык параларга булар эң активдүү. Мисалы Европада еврону колдонушат, туурабы? Еврону эмнеге ликвиддүү десеңиздер, анткени Европада жалаң еврону колдонгон үчүн банктар дагы крупный банктар да еврону колдонушат. Анан алар доллар менен көбүнчө иштешет да. Ошого бул параларда ар дайым кыймыл күч болуп турат. 24/7 2 саат эс алуу менен. Ошондой эле GBP USD GPY, GBP GPY анткени деген булар эмнеге ликвиддүү десеңиздер, мына GPY мисалы бул иена деп коебуз. Иена бул Япониянын валютасы. Японияда анткени деген Япония бул Азиянын эң технологиялык өлкөлөрүнүн бири болуп саналгандыгы үчүн бул ошол иена менен доллардын ортосунда, иена менен фунттун ортосунда, иена менен евронун ортосунда көптөгөн соодалар күнүнө жүрүп тургандыгы үчүн бул ошол ликвиддүү паралардан болуп саналат. Ал эми минор параларга азыраак ликвиддүүлөр. Мисалы Нидерландынын доллары, нидерландский доллар менен, НЗД менен, USD, австралийский доллар менен ушундай азыраак соода болгон. Эки мамлекеттин ортосунда мисалы австралийский доллар менен мисалы алып көрөлү, обычный доллар, USD экөө эмнеге минор болуп эсептелинет, минор паралар ликвиддүүлүк азыраак болуп эсептелинет. Ал жакта деле жетишерлик ликвиддүүлүк бар, бирок майор параларга караганда азыраак болгон үчүн минорго келтиребиз. Эмнеге дегенде бул австралийский долларды бир гана Австралия иштетет. Австралиянын кичине экономикасы кичине башкаларга караганда слабыйраак болгон үчүн бул жерде USD менен АКШ доллары менен соода азыраак жүргөндүктөн биз ушул параларды минор валюта параларына кошобуз. Ал эми дагы биз соода кылган нерселер бул индекстерге бул NASDAQ жана SP500, SP500 кирет. Булар индекстер деген бул компаниялар эмес, булар фонддор. Мисалы SP500то бул 500 Америкада чоң компаниялар ушул SP500то кирет. Жана ошонун ар бир чоңдору бул ушул индекстердин жүрүшүнө кандайдыр бир деңгээлде кыймылынын жүрүшүнө таасирин тийгизет. Экинчиси бул NASDAQ, бул NASDAQта дагы ушул ICT основасы менен, бирок булардын дагы өзүнчө стратегиялары болот, өзүнчө убакыттары болот, кире турган убакыттар, ачылыш, жабылыштар болот. Ошолордун баардыгын сиздер менен келечекте азыр буюрса келечекте булардын баарын айтып беребиз. Индекстерде кандай стратегия менен иштеш керек, валюта параларында кандай стратегия менен иштеш керек, кайсы жерден кириш керек, кайсы жерден чыгыш керек, мунун баардыгын биз алдыда сиздер менен байкап көрөбүз. Кийинкиси болсо жана ликвиддүүлүк деп айтпадыкпы? Ликвиддүүлүк, мисалы өйдөдөгү ликвиддүүлүктөрдүн баардыгы бул buy side liquidity деп болот. Buy side liquidity бул ПДХ жана айткандай эле ПВХ, ПМХ кирет. Булар өйдөдөгү ликвиддүүлүктөр. Ал эми sell side liquidityге бизге бул ошол ылдый дагы, мисалы ПДЛ, ПВЛ, ПМЛ жана башка ликвиддүүлүктөр кирет. Жана ошондой эле биз ошол ликвиддүүлүктөрдү карап, жана айткандай эле базар ликвиддүүлүккө чейин жүрөт. Ошондуктан биз ошол buy side ликвиддүүлүккө чейинки движенияны карайбыз. Анан караңыздар, бул жерде мисалы айтып кетейин, бул жерде базар ылдый түшүп туруп, төмөнгө карай түшүп туруп, бул buy side liquidityге карап жүрүп жатат бул жерде. Buy side liquidityге карап жүргөндөн кийин бул buy side liquidity бизде бул таргет болуп эсептелинет. Buy side liquidityге биз барат деп бул жерден киришибиз бул туура эмес. Бул жерден эмес, биз ушул buy side liquidityге чейин иштеп алышыбыз да мүмкүн. Buy side liquidityге баргандан кийин разворот алат деген түшүнүк, бул 100% разворот алат деген түшүнүктү мен сиздерге айтпайм. Анткени ушул жерден buy side карганда эле же ПДХны, ПВХны алганда эле сиздер разворот кылып ылдыйга соодага бүтүм ачыңыздар деп айтпайм. Анткени деген бул базарда андай эмес. Бул жерде өзүнүн стратегиялары бар, бул жерде өзүнүн подтверждение тасыктамалары бар. Ошол тасыктамадан кийин кирсеңиз мүмкүн. Ал эми биз болсо buy side liquidity кетип жатканда дагы биз могул жолунда биз иштеп алышыбыз толук мүмкүн. Ошондой эле бул sell side'да дагы ошондой. Sell side'га түшүп келатканда биз sell side'га таргетти коюп туруп иштеп алсак, бул бизге дагы чоң. Бизге бул жерден разворот алгандан көрө ошол sell side'га чейин иштеп алышыбыз бизге жакшыраак вариант болуп эсептелинет. Ошондуктан бул buy side жана sell side, PCL жана CCL бул өтө маанилүү нерселерден болуп саналат. Кечеги айткан нерселер.
Эми туугандар биз чыныгы реалдуу базарга өтөйлү. Анан реалдуу базарда айтайлы. Биз реалдуу базарда айтканда айтайын дегеним бул реалдуу базарда азыр элдер чарба атышпайбы? Именно ошол мисалы Байсайтка жеткенде кайтканын же болбосо Байсайтка жетерге чейин иштегенибизди көргөзбөйбүз биз. Биз азыркы учурду учурларды тандабай эле азыркы учурдан баштап, мисалы бүгүн канчасы? Бүгүн 4-түү, 3-ү, 2-лериндеги соодаларыбызды жана ошондой эле алардын логикасы менен мен сиздерге Байсайт жана Селсайт ликвиддерди түшүндүрүп кетейин. Анда эмесе биз өзүбүздүн экранга көңүл бурайлы. Өзүбүздүн экранга көңүл бурганда биздин экраныбыз бул жакта. Бул жака да карайлы дагы. Биз өзүбүздүн экранга кеттик. Анда эмесе өзүбүздүн экранга бул биздин соода кыла турган экраныбыз. Бул батпай жатат. Азыр мен сиздерге бир сыра настройка кылып коюп, андан кийин көргөзүп бергенге аракет кылайын. Бул жерде жакындатып койсок да болот экен. Бул жагын калтырып, бизге өзүбүзгө ылайыктуу жагын калтырып, настройкаларын кылып, андан кийин сиздер менен биз буюрса баштайбыз. Бул жерде сиздер менен буюрса азыр анда эмесе биз туугандар баштайлы. Бул жерде мен бул жака көчүп алайын. Бул жакта экраныбызга атайын өзүбүздүн экраныбыз бар бул жакта. Бул жакта. Эми туугандар карайбыз. Бул жакта жана айтып аткан негизи эле PDK, PDL деген эмне, ал качан иштейт, аны кантип аныктайбыз деген сыяктуу. Мисалы азыр биз бир күндүк өтөйлү. Бир күндүк өтө турган болсок, бул жерде карайлы туугандар, биз кантип Байсайт жана Селсайт ликвиддерди таап алсак болот жана кайсылар бизге PDK, PDL болуп, бизге ликвиддүүлүк болуп саналып турат. Биз биринчи таймфреймде мынуну көрсөңүздөр болот. Бул жерден таймфрейм бул жерде көрүнбөй калыптыр азыр. Биз бул жерде бир күндүк таймфреймди алдык. Анткени биз бир күндүн мурунку бир күндүн өйдөңкү баасын жана ылдыйкы баасын табышыбыз керек, биринчи таап алышыбыз керек. Андан кийин туугандар мен сиздерге эң негизги айта турган нерсем бул тренд. Мисалы биздин базар азыр көптөн бери, бул жерден бери биздин базар, мына карасаңыздар болот. Биздин базар бул жерден бери бизде ылдый түшүп келаткан тренд ылдый. Негизинен бул бир күндүк, бир жумалыктар негизинен бир гана ликвиддүүлүктү аныктабастан бул трендти аныктап берет. Бул бир күндүк мисалы ушунча убакыттан бери базарыбыз ылдыйды көздөй келатат. Значит, биз оюбузга кетиш керек. Бул көбүнчө бизде ылдыйга бүтүм ачсак, бул жерде ушул жерде биз ылдыйга бүтүм ача турган болсок, анда биз көбүнчөсү вероятность өйдүк ачкандан көрө вероятность биздин пайда алышыбызга көбүрөөк болот. Ал эми карасаңыздар, бул жерде бизде тренд өзгөргөн. Бул жерде бизде тренд өзгөрүп туруп, тренд кайра бизге мына карасаңыздар, тренд бизге мына байга айланды. Кайра өйдөнү көздөй жүргөнгө айланды. Демек биз эмне кылабыз? Демек биз өйдөнү карай болушунча иштегенге аракет кылабыз. Эгерде трендибиз өйдө болсо, биз көбүнчө PDLдер менен иштегенге аракет кылабыз. PDLден PDKга. Ана эми болсо трендибиз болсо, биздики сел болуп турган болсо, анда биз PDKдан PDLге чейин иштегенге аракетти кылабыз туугандар. Анда эмесе мен сиздерге көргөзүп берейин. Мынаны карашыңыздар мүмкүн сиздер. Буну карасаңыздар. Бул бүгүнкү 5-нчи күnkү биз бул жерден баштап мен сиздерге түшүндүрүп кетейин. Бул мисалы азыр трендибиз бай болгондуктан биз PDLдерин карайбыз. Мен сиздерге көргөзүп берейин. Мисалы биз PDK, PDLды биз индикатор менен көрүп турсак болот негизи. Индикатор көргөзүп турат. Мен сиздерге азыр көргөзүп берейин өзү негизи. Карасаңыздар, бул жер бизде
биз өзүбүздүн соодага кирген жерлерибизди көргөзүп түшүндүрүп берели. 27 ноябрь бизде ПВХ бул 27 ноябрды ошол 27 ноябрдан 21 ноябрга чейинки ошол бир жуманын ПВХсы дагы бул мурунку күндүн ПДХсы дагы болот. То есть бир күндүн хайы дагы болот, бир жуманын дагы хайы ушул жерде болгон үчүн биз ушуну чызып алдык. Бул жерде ылдыйда ПДЛ. Эми карайбыз, бул 3-4төн бери карабайбыз, кийин кичинекей таймфреймде карайбыз. Карасаңыздар, бизде тренд бай, тренд өйдө кетип жаткан учуру, ошондуктан биз ПДЛды могул күн келип бизде ПДЛды алышын каалайбыз, алышын карайбыз дагы. ПДЛден болсо биз ПДХга чейин же болбосо могул бизге жетиштүү жерге чейин иштегенге аракет кылабыз. Буну өтө эле биз эгерде биз бир күнгө өтө турган болсок, 1 сааттыкка өтө турган болсок бир күндөн, биз бул жерде кандай кылып байкаганбыз? Бул жерде карасаңыздар, сиздер карашыңыздар мүмкүн. Бул жерде бул мурунку күндүн, мурунку жуманын дагы ПВХсы, мурунку күндүн дагы бул жерде жазып коеюн. Бул жерде ПДХсы болуп эсептелинет. Эми бизде карайбыз, бул жерде бизде трендибиз жана бир күндө караганда эле трендибиз бизде бай болуп турат. Трендибиз өйдөгө карап кетип атат. Ошондуктан биз ПДЛдер менен көбүнчө иштегенге аракет кылабыз. Эми караңыздар, бул бир күндүн өйдөнкү хайы жана бир күндүн мурунку күндүн эң ылдыйкы ПДЛы. Анан карасак, биз мурунку күнү болушунча хайга жеткенге, ПДХга жеткенге аракет кылганда, бирок могул жерден көрүшүңүздөр мүмкүн. Могул жерден бизде көрүнүп атат, сиздерге да көрүнүп атат. Мен өзүмө мындай кылып коеюн, эми көрүндү. Могул ПДЛ, могул ПДХ. Мурунку күн ПДХга барбай туруп, бул кайтканы. Могул жерден бизде кайтканын көрө алабыз, ылдыйды көздөй. Бул эмнеге кайтат десеңиздер, бул базардын алгоритми ушундай. Базар өйдө чыгат дагы, бул жерден эмнеге кайтты? Анткени бул жерде ликвиддүүлүктү калтырды дагы. Мен ылдый түшүп келгичекти, ПДЛге түшүп келгичекти. Бул жерге мындай ликвиддүүлүктөр топтолуп калыш үчүн бул жерде базар алгоритми ушундай жүрөт. Чыгат, ПДХны албай туруп, ПДХга чейин бир ликвиддүүлүк калтырат, кайра түшөт. Бул жерден бизде ПДЛды алды, ПДЛге келди дагы, кайра ПДЛден кайра кетти. Кеткенде дагы бизге ПДХга барбады. Анткени эмнеге барбады? Анткени ликвиддүүлүк жетишсиз болуп калгандыгы үчүн бул жерге бизге двойная величина, мен сиздерге мурунку сабакта айткам. Двойная величина дагы бул өтө жакшы, бул ликвиддүүлүк болуп саналат. Бул жерде бизге окшогон, сиздерге окшогон трейдерлердин бул жерде стоплор калды, могул жерде стоптор калды трейдерлердин. Бул жерде крупный маркет мейкерлер үчүн бул жерде акча бар, ликвиддүүлүк бар. Эми муну калтырды дагы, бул ылдый түштү, базарыбыз ылдый түшүп туруп бул жерге чейин келди дагы. Бул жерге чейин келгенде, бул жерге кандай келди? Бул жерге тренд менен келди. Карашыңыздар мүмкүн. Бул 1 сааттыкта ушундай тренд, ал эми болсо 15 мүнөттүк кадимкидей тренд болуп келген. Тренд болуп келгенде дагы могул жерде ар бир жеринде бул жерде ликвиддүүлүктөр калган. Көрдүңүздөрбү? Мына фитил калтырып кеткендерден бул жогорку таймфреймдеги фитил калтырганда ошол жерде сөзсүз түрдө ликвиддүүлүк болот деген дагы бир ой бар десек болот. Ошондуктан бул жерде калды бизде ликвиддүүлүк, бул жерде калды. Эми карасаңыздар, 2 свеча менен ушул ликвиддүүлүктөрдүн баардыгын алып туруп, ПДХга чейин барып туруп, ПДХнын дагы, ПВХнын да ликвиддүүлүктөрүн алып туруп, анан кайра ылдый түшүп кеткенин көрө алабыз. Анан бул жерден биз өзүбүз содага киргенбиздин логикасын түшүндүрүп коеюн. Анан айтайлы туугандар, биз бул жерден бул жактан мисалы разворот болду, бул жерден ПВХ, ПДХдан разворот болду, бирок бул ар дайым боло бербейт туугандар. Азыр мен сизерге көргөзүп берем. Бул болгон учуру азыр бизге сиздерге сабак өткөндө болгон учуру туш келип калды. Ошондуктан бул жерде мен сизерге көргөзүп атам. Атак чыкканда эле бул ПВХга, ПДХга чыкса, кайтат турган нерсеси кайтат экен деп ойлоп калбаңыздар. Бул жерде көптөгөн логика бар, дагы үйрөнө турган нерселерибиз көп. Анткени деген бул жерде бул биз фунтта карап атабыз азыр, карасаңдар фунт. Биз доллар менен SMT деген нерселер бар. OTE зоналары бар, жана башка зоналар бар. Ошолор үчүн сиздер бул чыкса эле кайтат экен деп ойлобоңуздар. Бул жерде бизде ошол SMT'ни карап, жана DXY'ды карап туруп, DXY'да эмне экенин түшүндүрүп берем, кийин түшүнөбүз аны. Азыр карай бериңиздер. Андан кийин биз бул жерден кайтышын көрө алабыз. Биз бир гана кайтышта эмес, биз могул жерлерде дагы
биз ошол таргетти могул жерден кирип туруп таргетти эгерде бул жерден бизге тастык берип жакшы бир базар мүмкүнчүлүк бере турган болсо биз бул жерден дагы ПВХ ПДХга чейин иштеп алышыбыз толук мүмкүн. Ошондуктан туугандар бул жерден азыр айтайын деген нерсем 100% бул жерден кайтыш мүмкүн эмес. Эгерде бул жерден мондай кылып деле биз кетип калышы толук мүмкүн болчу базардан. Бирок бизге тастык берген үчүн тастык берип уже кайтат разработка өзүнчө далилдер болот. Свечной далил жана башка далил, CISD жана башка далилдер болот. Ошол далилдер бере турган болсо бизге анда биз толук базардын кайтышына киришибиз мүмкүн. Бирок жана айткандай эле ар дайым эмес. Ар дайым деген нерсе жок өзү бул нерседе. Анан мисалы бир күн ушул бир күн берди, нол күнү берди, ушул бул жакшы эле соода кылдык биз. Кийинки күндөр ушу эс алсак деле бизге аябай жакшы жетет. Ошондуктан эс алсак кийинки күнгө уже свежий болуп башка отурабыз да. Эми караңыздар, бул жерге бизде логикасын түшүндүрүп коеюн, кийин өзүңүздөр да түшүнүп аласыздар. Бул жерде бизден вход эмне үчүн вход болгон? Эмне үчүн вход болгон бизде бул жерде? 5 минутага киребиз. 5 минутталык таймфреймди көрдүңүздөр мына. Бир күндүктө эң чоң таймфреймде биз биринчи трендти аныктап алдык. 1 сааттыкта да ликвиддүүлүктөрдү аныктап алдык. Жана ошондой эле азыр бир 5 минутта биз входду кантип кылганыбызды биз силерге айтып кетебиз. Бул жерде бизде евродагы, DXY-дагы жакшы тастык берген бизге. Алар дагы кайсы бир key levelдерге барган. Ошондуктан биз ал жакта да карап, бул жерден биз нол ордер блоктон, OB-ден биз нол жердеги OB-ден биз азыр нол жердеги OB-ден биз болсо бүтүм ачканбыз, соодага киргенбиз. Жана биз бүтүм ачкандан кийин биздин стоп лоссубузду алганга жакын барып базар түшүп кетти. Бул жерден биз 4.1391 эррор иштегенбиз. Эррор дагы эмне экенин, риск менеджмент эмне экенин мен силерге айтып берем. Бул жерде дагы дал ошондой. Мен силерге кайра 1 сааттыкка өтөйлү. 1 сааттыкка өтө турган болсок, бул жерде карайбыз. Мына бул мурунку күндүн ПВХсы, ПДХсы, бул PDL. PDL-ге келген, бизде PDL келгенден кийин карайбыз, чоң таймфреймде бизде тренд өйдөгө кетип аткан, лонг же баягы кетип аткандыгы үчүн биз бул жерден кандайдыр бир деңгээлде точка входа ТВХны издеп көрсөк болот. Entry зонабызды биз издеп көрсөк болот. Бул жерден дагы бир жакшы жери, бул жерден бизге бул жерден OTE зонабызга дагы туура келип калган. Бул жерде дагы бир тастык берген бизге. OTE зонабызга туура келип тастык берген. Ошол жерден биз соодага киргенбиз. Мына өзүңүздөр да көрүшүңүздөр мүмкүн. Бул жерде биз бир жолу стоп алганбыз. Мына карасаңыздар болот. Биз стоптагы, стоп бул обычный, бул ошо сооданын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Бул жерден биз кичине стоп алганбыз. Бул жерде стоп лоссубуз өзү негизи элде алган эмес, бирок спредтин айынан, анча-мынча спред айынан бул жерде бизде бул жерде жакындатып көрсөк, биз бул жерден мына карасаңыздар, стоп алганбыз бул жерден. Бир жолу стоп алганбыз. Эми биз башкаларга окшоп жалаң тегтеп көрсөк болот эле, бирок эми стоп лосстор дагы бул стоп лосс түшүнүш керек. Стоп лосс болуп турган нерсе. Ар бир миллион, мисалы күнүнө миллион табам деген адамда дагы, $100,000 табам деген адамда дагы стоп лосс ар дайым болот. Аны эми жашырганда эмне, өлүмдү жашаса, өмүр бирдекени жашасаң өлүмгө ашкере дегендей, өмүрдү жашасаң өлүмгө ашкере, ушундай макалдар бар. Эми өзүм макалды сезип кетпейин. Ошондой негизи. Анан бул жерден биз 1% минуска кеткенбиз стоп лосс, бирок бул жерден кайра биз 3% жакшы плюс менен иштеп алганбыз. Бунун логикасы ошол OTE зонага биринчи келген, экинчиден бизге бул жерде бизге OB-ден биз өзүбүзгө бул жерден бүтүм ачканбыз. Бул дагы жакшы бизде иштеп берди. Бирок бул жерде биз стоп, кийинкиси тейк, ошондо баардыгы биригип 6% плюс жана 1% стоп лосс. Стоп лосс бул эсиңизден чыгарбаңыздар. Бул стоп лосс бул неменин бир түрү болуп эсептелинет. Бул торговлянын бир түрү. Эми караңыздар, мен силерге дагы бир нерсе көрсөтүп кетейин. Бирашка келдик. Мына бул жерде карасаңыздар,
кийин дагы келген кайра кийин дагы кайра PDL'га келген, бизден тегти алып туруп кайра PDLга келген кийин бизде трендибиз бай болгон үчүн бул жерден дагы тастык берип туруп кайра асманга учкан, байга учуп кетип калган. Анан бул жерде атайын карасаңыздар, бул жерде базар өзүнүн алгоритмин түзүп келет да. Ликвиддүүлүктөрдү калтырып өзүнүн алгоритмин түзүп келет. Эми караңыздар, бул жерде кандай алгоритм десеңиздер, бул жерге келиш үчүн мына караңыздар, мисалы кайра үстүгө бир чыгып түшүш үчүн бизде бул жерде толтурган мындай окшогон ликвиддүүлүктөрдү калтырып кетти. Кайра келатканда дагы бул жерде бизде толтурган мындай ликвиддүүлүктөрдү бизде калтырып кетти. Эми кайра бул ликвиддүүлүктү стоп-лоссторду алайын деп кайра өйдөгө чыгып, анан кайра дальше азыр тренд байга уланып жаткан учуру. Эми карайбыз туугандар, бул жерде бизден ошол туугандар, азыр мына бул нерсени, мына ПВХ-ны өзү индикатору мен силерге телеграмга жөнөтүп коем. Ал телеграмдан ушу индикаторду көчүрүп алсаңыздар болот. Индикатор силерге ПВХ-ПДЛду көргөзүп берип турат. Андан кийин бул жерде азыр ойлобоңуздар, ушул ПВХ-ПДЛ менен болот экен, жана башка ушул эле керек турбайбы бизге деген сыяктуу ойлор болбосун. Бул базардын алгоритми. Базардын алгоритми бул 100% болушу мүмкүн эмес. Биз мындай болжолдуу иштейбиз, болжолдомолор менен иштейбиз. Биздин болжолдомобуз 70-80% болжолдоо боло турган болсо, биз кадимкидей плюста элдердин эң алдысы, элдин баласы болуп калабыз бул жердечи. Анан 100% иштей турган нерсенин өзү жок, 100% иштебейт. Мисалы базардагы көрсөңүздөр, алгоритм ошол ликвиддүүлүккө жүрөт. Караңыздар, бул жерден ликвиддүүлүктү калтырды, чыкты. Бул жерден да карайбыз биз. Анан бул жерден карасаңдар, биздин бүтүн бар бул жерде дагы. Бул жерден бүтүн келген, бул да OTC зонага туруп келип, андан кийин бул жерден бизде мына бул 19 күндүн 19-нун бул PDL болуп саналат. PDLды алды бизде, мына 20-сында PDLды алды. Мына PDLды алды дагы, бул жерден кайра PDLды алып туруп бул жерден кеткен, өйдөгөчү, өйдөнү көздөй кеткен. Бул жерден дагы бул жерден бир без убыток алганбыз, стоп эмес, бул без убыток алганбыз. Андан кийин кайра биз ошол без убытокты, бул без убыток деген бул стоп дагы эмес, тек дагы эмес. Эгерде биз кайсы бир деңгээлге базар жеткенде биз стоп-лоссду кичинеретип коебуз да. Мындай стоп-лоссду кичинеретип койсок, биз ушул без убыток стоп-лоссубуз биз кирген жерге жылдырып коебуз дагы, анан базар кайра кайтып келсе дагы бизди стоп-лосс болбойт, биздики без убыток болот дагы. Биз ошолдон пайда же зыяны жок чыгып кетебиз. Бул дагы бир жакшы нерсе. Эми караңыздар, базар кантип ликвиддүүлүктөрдү калтырып атат. Базар могул жерден ликвиддүүлүктөрдү калтырды. Бул жерде калтырды дагы ликвиддүүлүктөрдү. Могул жерде карасаңыздар, базар өйдөгө чыгып кетип атканда, тренд менен чыкты дагы. Бул жерде бизде могул жерде ликвиддүүлүктөр бизде мындай болуп калып кетти, ликвиддүүлүктөр. Эми базар эмне кылыш керек? Базар бул ликвиддүүлүктөрдү алып, андан кийин өйдөгө кетиш керек. Ошондуктан кайра базар келди. Биз бул жерден бүтүм ачканбыз, OTC зонага туура келген. Андан кийин базар өйдөнү көздөй кеткен учуру. Дагы карайбыз, мен силерге дагы түшүндүрүп берейин, дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Мына карасаңыздар, базар ылдыйга түшкөндө ликвиддүүлүктөрдү калтырып түшүп атат. Мына караңыздар, бул жерде ликвиддүүлүк. Мыналар ликвиддүүлүк, ушулардын баардыгынын үстүндө стоп-лосстор, лимиттер турган үчүн бул бизге ликвиддүүлүк болуп саналат дагы. Базар могул ликвиддүүлүктү алды. Бул максаты базардын могул ликвиддүүлүктөрдү алыш болду дагы. Буну алгандан кийин кайра базар түшүп келатып, кайра өзү өйдөгө чыгыш үчүн бул жерге ликвиддүүлүктөрдү калтырып кетти дагы. Анан ошол ликвиддүүлүктөрдү алганы өйдөнү көздөй жөнөдү. Бул жерден күнүмкүсүн көрө алсак болот. Күндө карасаңыздар, ликвиддүүлүктөр калган болот. Анан ошол ликвиддүүлүктөрдү базар алып кете турган. Эми карайбыз, бул мисалы азыр бул жерден биз карайбыз, эмнени карайбыз? Бул жерден туугандар, биз эмнени карайбыз? Бул жерде эми биз бай трендте иштегенди көрдүк. Эми сел трендте кандай иштейбиз биз? Бул бай эле сел тренд ушул экөө же болбосо PDL эле керек экен сотага кириш үчүн деп ойлобоңуздар. Сиздердин азыр билбегениңиздер көп. Деги эле менин дагы билбегеним көп деп өзүм ар дайым ойлойм. Анткени деген мен дагы сиздерге окшоп эле ар дайым ар кимден
окуп дагы билим өрчүндөтүп дагы жаңы нерселерди үйрөнүп турганга дагы аракет кылам. Бул жерден эми биз sell лимиттер менен sell менен кандай иштегенди көрөбүз. Мисалы бул жерде бизде sell келип атат. Мисалы карайбыз туугандар. Бизде trend to sell же болсо биздин short болуп эсептелинет. Андан кийин карасак бизде могул жерде дагы бул бир күндүн бир күндүн хайы, могул жерде бир күндүн лою болуп эсептелинет. Кийинкиси дагы ошондой. Мисалы бир күндүн хайы, бир күндүн лою. Базар откат. Базарда эки движение болот, аны order flow деп жакында сиздер менен да өтөбүз. Бул базар жана айтып кеткендей эле түз ылдый түшүп кете бербейт. Кечке ылдый түшүп түз мисалы мындай кызыл болуп, кечке кызыл болуп түшө бербейт. Бул жерде базар кызыл болуп түшөт. Бирок тренд short, тренд sell, бирок базар кызыл болуп ылдый түшөт, төмөндө көздөй түшөт. Бирок ошол учурда кайра жана айтып кеткендей эле ликвиддүүлүктөрдү алыш үчүн кайра бир өйдөгө чыгып, кайра дагы ылдыйга түшүп, кайра өйдөгө чыгып, кайра ылдыйга түшүп, бирок негизинен тренд sell болгон үчүн ылдый көздөй кете берет. Анан карайбыз бул жерде дагы. Бул жерде откатында мисалы могул жерде бул биз PDL, бул bizde бул бир күндүк тайм фрейм. Ошондуктан бул мурун 0 күндө биз турсак, 0 күндүн бул PDL бул PDХ-сы. PDL-ды алган, кайра ортосуна чейин барган. Бул жерге чейин дагы биз иштеп алсак жакшы, иштеп ала турган возможностубуз бар болчу. Анан бул жерде кийинкине карайбыз. Бул жерде да карасак болот биз. Карасак бул жашыл свечанын, нол свечанын бизде хайы жана лою да эң төмөнкү базы жана эң ылдыйкы базы. Эми бул жерде карасак, биз бул жерде андан кийинки күнгө свеча бизде мунун PDХ-сын алды дагы төмөндү көздөй жөнөдү. Бунун PDL-ын дагы алды. Бул бирок бул ушул биз тренди short болгон үчүн биз ушул shortко бул жерден иштеп алсак толук мүмкүн. Эми караңыздар, бул жерде дагы карайбыз. Бул хай үстү жагы. Бул күндүн хайы, бул күндүн лою. Бул күн ачылды, хайын алды, лоюн алды, хайын алды. Андан кийин өйдөгө түшүп кеткенин, ылдыйга түшүп кеткенин, төмөндү көздөй түшүп кеткенин биз толук көрүшүбүз мүмкүн. Андан кийин мен да бир нерсе айтып коеюн. Жана айткандай эле бул мисалы мына PDL-ды алгандан кийин сөзсүз PDХ-га барыштын кажети жок. Базар андай кылбайт. Кээде базар PDХ-ны албай туруп, PDL-ды алгандан PDХ-ны албай туруп, бул PDХ-ны кийинки күнгө же болбосо кийинки жумага ликвиддүүлүк катары калтырып туруп, төмөндү көздөй түшүп кетиши толук ыктымал. Ал эми сиз болсо PDХ-дан PDL-ге чейин эмес, сиз мисалы PDL-ден PDХ-га чейин эмес, PDL-ден PDХ-нын мурунку күндүн жарымына чейин иштеп алсаңыз дагы сизге акчасы эмнеден жетип кетет кеңири. Ошондуктан PDХ-дан PDL-ге чейин иштейткенбиз, толук ошол жака чейин тегте кармайт экенбиз десеңиздер, ал жаңылышасыздар. Көрдүңүздөр, мына жерде мен могул жерден PDХ-ны алган, PDL-ды алган, бирок мен могул жерге чейин гана иштегем, бирок мага жетти, акчасы жакшы эле. Примерно мисалы бул жерде рискиңиз $1000 боло турган болсо, сиз $3000 алган болосуз деген сөз. Бул жерден $1000 алган болосуз, мисалы $3000 алган болосуз, бул жерден $1000 да $3000 алган болосуз, бул жерден $1000 жоготкон болосуз. Ушундай акырында бул трейдинг бул бир күндө санай турган нерсе эмес. Мисалы бир күндө канча таптың? Бир күндө 5% кылдың. Биз өзүбүздүн психология үчүн бул риск менеджментте кийин өтөбүз. Биз процент менен гана иштейбиз. Мисалы депозитиңин 1%-ин менен сотага киресиң, стоп лосска коюп. Ал эми тейкиң болсо 3% болот. Анан силер бул күнүнө мисалы бир күндө $3000 тапсаңар, мисалы $3000 тапсаңар бир күндө, анда сиздерге бир айда $90,000 табасыз деген нерсе эмес бул. Бул бир айда сизге мисалы мен азыр башталышында азыраак акча болот, бирок бир айда сиздерге 5-4% кеңири жетет. Анткени деген кийин ошо проп шот менен иштеп каласыздар, кийин чоңураак инвесторлордун шоту менен иштеп каласыздар. Мисалы $100,000 менен $100,000 шотуңуздар боло турган болсо, проп компанияда же болбосо инвестордун шоту сиздерге бере турган болсо, анда сиздерге 4-5%, бул 4-5% мисалы бир сделкадан мисалы 4%, 3% алдыңар, дагы ушудан бирөөнү алып койсоңуздар, сиздерге айына жетет дагы, ал уже шотту сиздер мындай кылып
бир безопасный кылып коюп койсоңуздар болот, бир айдан кийин чыгарып алам деген сыяктуу. Ошондуктан биз күнүнө эсептебейбиз. Күнүнө 4% болсо айына 30 күндө 120 миң доллар болот экен, 120% болот экен деген нерсе жок. Ошондуктан биз пайыз менен рисктерди сонун сактап иштесек, бул күнүнө санагандар, булар ошол скальперлер бул күнүнө санап отуруп, бир жума тапкан акчасын 1 сааттын ичинде да жоготуп коюшу мүмкүн. Ал эми бизде риск менеджмент бар. Риск менеджментти азыр бистра чекесин чыгарып кетейин. Бул мисалы бир күндө могул жерден бир стоп алсаңыз, стоп деген негизи эмнени түшүндүрөт? Мисалы могул жерден стоп деген сөз, мына жерден стоп алсаңыз, сиз мисалы өйдөгө кетет деп койдуңуз да, могул жерденчи. Могул жерден сиз өйдөгө кетет дегендей лонгко бүтүм ачтыңыз. Ачкандан кийин сиздин стопуңузду алып кетти деген сөз, сиз бул идеяңыз болду, сиз инвалидация болду, эми дальше түшүп кетет деген сөз да бул стоп лоссчу. Ошон үчүн стоп лосстун да мааниси чоң. Эгерде сиз стоп лосс алгандан кийин кайра бул стоп лосс болуп калды, эмнеден кетиш керек эле деп кайра могул жерден кирип, кайра ошол жерден дагы стоп жеп, жерден кирсеңиз дагы стоп жейсиздер. Анан кайра келип анан ушинтип атып дагы стоп жеп, депозиттин түгөнткөндөн көрө күнүнө 1% стоп жесеңиз болду. Бүгүнкү күндө жабыңыз дагы, сиз ушул сыяктуу бүгүнкү күндө жаап барып тренировкага барыңыз, футболго барыңыз, тамак ичиңиз, үй бүлөңүз менен убакытты көбүрөөк өткөрүңүз, жана башка ушул сыяктуу риск менеджменттерди өтөбүз. Биздики бир күндө канча табыш эмес, биздин максат бул айына стабилдүү прибыльга чыгуу. Айына стабилдүү. Мисалы бир күндө 5 миң доллар кылып, 2 күндө 10 миң доллар кылып, кайра бир күндө кайра минус 15 миң доллар эмес, күнүнө 3%. Мисалы бир күндө 3% плюс кылдыңыз, бир күндө 1% минус кылдыңыз, 2% калды. Ошентип чогулуп отуруп силерге барып айына бир 10% болсо, силерге кеңири жетет. Стабилдүү 10% айына болуп турса, мисалы 100 миң доллар, мисалы 5 миң долларыңыз болсо, албетте кичинекей көрүнөт. 500 доллар болуп, айына ал деле жакшы эле нерсе. Бирок эгерде шотуңуз чоңойгон сайын, бул өтө сонун сумма. Мисалы 10 миң доллар бул өтө жакшы сумма. Ошондуктан көптү 5 колду тең тыгып албай, оозго кичине азыраак напсени тыйып, Кудай берген рызкыбызды алып аталы деп 1%тен риск кылып иштесек аябай сонун. Андан кийин бул иштегенге сонун, жана айткандай иштегенге сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берет. Мисалы инвесторлор бар, проб компаниялар бар. Проб компания деген эмне? Реалдуу шотто кандай соода кылат? Ошонун баардыгын мен силерге кийинки сабактарда үйрөткөнгө аракет кылам. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деп ойлойм. Жаза турган жерлерин жазып алып, бул нерселерди өзүңүздөр үйдө кайталап, бир сыйра трейдинг вьюдан карап, могул жерден трейдинг вьюдан мисалы могул инструменттер жөнүндө дагы бир видео сурап атышат, ошону дагы чыгарам. Буюрса трейдинг вьюну кантип колдонуш керек, кандай кылыш керек. Мисалы могу свичалар, кечээ айткандай эле, бул жашыл свича. Бул жерден ак свичаны, кара свичаны көрсөңүз таң калбаңыз, анткени ар ким өзүнө жараша могул жерден кылып алышы дагы толук мүмкүн. Могул жерден кааласаңыздар мындай кылып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар мындай кылып өзүңүздөргө ылайыктап кылсаңыздар эмне болбосун, сонун болот. Мындай кыласыздар, кааласаңыздар аркаңкы оформленияны акыраңкысын мындай кылып кичине бозураак кылып дагы койсоңуздар болот. Мисалы мындай кылып койсоңуздар болот, Анан башка жактан, мисалы Instagram, YouTube'дан көрүп калсаңыздар, мындай нерселерди таң калбаңыздар. Бул обычный эле биздин ошол истер менен үйрөнүп аткан эле ICT-деги трейдинг view. Сиздер менен бүгүн Аманбек болду. Жанакы бизди кантип колдойбуз, сиздерге мындай поддержка кылабыз, мотивация беребиз десеңиздер, бизге лайктан басып, комментарий калтырып, ошондой эле сабагыбызды досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Бөлүшүп койгондон кийин жана брокерге катталып, өзүңүздөр дагы ошол MetaTrader менен бир сыйра карап, көрүп, ошол бир сыйра практика кылыңыздар үйдө, кийинки сабак чыккычак да. Андан кийин бул сиздердин эле өзүңүзгө жакшы болот. Анан ошол брокер компанияга кантип 50-100 доллар, ошо 50 долларга чейин депозит алып десеңиздер, анда биздин ссылка менен катталып коюңуздар. Катталыш бекер бардыгы силерге чыныгы депозит берет. Ошол депозит менен мисалы могул жерден 1 доллар менен кирип, көрүп, ушундай экен деп түшүнүп алыш үчүн эле, бул акча табыш үчүн эле, түшүнүп алыш үчүн эле ошол жерге кирип карасаңыздар өтө сонун болот. Бул нерсе толук мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
Сиздер менен анда бүгүнкү теманы жыйынтыктайбыз. Бул эң башталышы болду. Жана кийинки темаларыбыз, кийинки сабактарыбыз өтө кызыктуу. Эми каймагына, сабактардын айситинин каймагына буюрса эми келебиз. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыздар, каналга подписка алыңыздар, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар, биз баарына жооп берүүгө аракет кылабыз. Анда саламатта калыңыздар, урматтуу трейдерлер. Рискти сактайбыз, башты иштетип, мындай эгерде курстарга барам дегендер болсо, курстардын дагы акчаларын жакшы карап, ценалары кандай, ценалары ошол курска ылайыктуубу, же кандай интрадей трейдерби, свинг трейдерби, скальп трейдерби жана башка нерселерине карап, ошолоруна карап, эгерде өзүңүздөр карап көрсөңүздөр дагы болот. Ал эми болсо только айсти менен кетебиз, болду, стабилдүү трейд кылабыз, биз үй бүлөбүздү багабыз стабилдүү трейдинг менен десеңиздер, анда кийинки сабактар күтүп туруңуздар, буюрса жакында чыгып калат. Саламатта калыңыздар, биздин Telegram, Instagram жана ошондой эле TikTok баракчабызга катталып кетиңиздер. Анда эмесе сак саламатта болуңуздар. Кийинки буюрса достор, кийинки сабактарда көрүшөбүз. Чао.